Ичүүчү таза суунун кадырын Тамга айылынын тургундары жакшы билишет. Элеттиктер буга чейин арыктагы аккан сууга көз каранды болуп келген. Андыктан анын кесепетин айылдыктар жакшы эле тартты. Таза суунун жоктугунан эми күн жааганда лай суу ичип элдер кышкысын тоңуп калат. Көйгөй көп. Бул суу боюнча эң чоң көйгөй суу. Мурда суу болсо самотек деп коет. Орусча айтканда жерден чыккан артезиан суу эмес болчу. Эски система илгери Союз кезде салынган. Ал таза суу эмес, арыктын эле суусу болчу. Анан системанын баары эскирип бүгүнкү күндө таза суудан кыйналуудабыз. Мындан улам Тамга Тосор айылына таза суу киргизүү иши үстүбүздөгү жылдын жаз айында башталган. Бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Арис программасы аркылуу тендер өткөрүлүп, жалпы сметалык баасы 33 миллион сомдук долбоорду Экарас 5 жоопкерчилиги чектелген коому утуп алган. Мындан сырткары Тамга айыл аймагынын бюджетинен 3 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Учурда аталган ишкананын жумушчулары тарабынан таза суу чыгаруу ишинин 60% аяктап калды. Дүйнөлүк банктан проекти менен келген 33 миллион сомго Экарас 5 деген подрядный организация утуп алып иш алып барууда. Бүгүнкү күндө иштин азыр бир 40% бүтүп калды. Суу 140 метрден суу чыкты, бурт этип түштү. Бүгүн мына өзүңүздөр көргөндөй айыл ичине турбаларды коюп, айыл ичине система тартып баратат. Бул жерде болсо резервуар салынып, хлоратор деп коет. Кийин кароолчу турат ушул жерде. Анан мындан тышкары айыл өкмөтүнүн бюджетинен 3 миллион сом бөлгөнбүз. Кумтөр Голд компаниясы да азыр 3 миллион сом беребиз деп каралууда. Кудай буюрса чечип берет деген ишеничтебиз. Ушул тапта 3 чакырымдан ашык жер казылып түтүктөр көмүлдү. Долбоор боюнча суу чорголору көчөдө эмес, ар бир үйдө жайгашат. Таза суу таңкыстыгын чечүүгө болгон ар бир иш кылдаттык менен жасалып, кызуу жүрүүдө. Бизде скважина биринчи, скважина насос бурт этип, суусу чыгып даяр болуп турат. Алган жумуштары иштелип жасалат, дагы толук бүтөлөк. Анын где-то 60% бүттү. Негизги делген көйгөйлөрдү чечүүдө Тамга айыл аймагында демдүү демилгелер, жандуу аракеттер жүрүүдө. Ар бир аткарылган иш жетекчиге көз каранды дегендей, Тамга айыл аймагынын башчысы Адилет Дүйшөнбиевдин иш билгелигинин натыйжасында айыл аймакта көптөгөн алгылыктуу иштер жасалууда. Канча жылдан бери суу ташып, аябай неме болгон көйгөйлүү маселелерден ошо чечилип аткандар, ошо таза суу чечилип атат буюрса. Быйыл күз менен деп неме болуп атат пландар. Буюрса күз менен уже таза суу ичип, бул ден соолуктун эң немеси ошо таза суу, анан айылдын тазалыгы. Таза сууга чаңкап келген Тамга айылынын 3570 калкы эми таза суу менен камсыз болот. Таза суу чыгаруу иши үстүбүздөгү жылдын күз айында аяктаары күтүлүүдө. Элмира Эсеналиева, Нурдин Урманбет, Айнура Орозобекова, Жетөгүз районунан.